Assalamu alaikum урматтуу Ош Кабар каналынын подписчиктери, биздин көрүүчүлөр. Бүгүн 2018-жылдын 23-декабры биз Жапала уна базарындабыз. Базардагы уналардын бааларын сиздерге билип бермекчибиз. Биз менен бирге болуңуздар. Биздин каналга каттала элек болсоңуздар, катталууну унутпаңыздар. Hyundai Santa Fe үлгүсүндөгү автоунаа. Жакшылап тартайын. Baası 330 ming so'm ekan. Almashuv yo'llari bor deydi. Almashuv yo'llari bor ekan. Chiqarilgan yılı 2003-yıl. Объем 2, расход 910. Eğer ушул машина кызыктырса 0777 74 46 46 номерине çalıp байланышсаңыздар болот. 330 ming so'm. Ескерте кетейин. Almashuv жолдору бар экен. Дөңгөлөктөрү болсо кышкы дөңгөлөктөр экен. Внедорожник машина экен. Салону бул экен. Механика. Ол велируй салон экен. А бул автоунаа болсо Hyundai Verna үлгүсүндөгү автоунаа экен. Баасы 230 ming so'm экен. Бул автоунаанын болсо варианттары алмашуу жолдору жок экен. Чыгарылган жылы 2008-жыл. Объему болсо 1.5. Солярка дейт. Расход 4,5 литр дейт. Телефон номери 0772 90 64 84 550 менен 44 02 44 номерине чалып байланышсаңыздар болот. Салону серия салон экен. Бул болсо автомат экен. Легендарлуу Mercedes ешки автоунаасы. Титановый дискада экен. Дөңгөлөктөрү болсо кыш кабалды. 250 ming so'm кеми бар экен. Чыгарылган жылы 1993-жыл. Объему 2.2. Расход 910 дейт. 0779 52 46 12. Экранда көрүп турган номерлер менен чалып байланышсаңыздар болот. Эгерде Mercedes үлгүсүндөгү автоунаа издеп жаткан болсоңуздар. Түсү кара. Бу белый жемчуг болсо Toyota Camry үлгүсүндөгү автоунаа экен. Баасыны 500 ming so'm кеми бар деп атыптыр. Жакшылап тартайын. 30-чу поколение. Чыгарылган жылы 2002, объем 2.4. Расход топлоо 910 дейт. Төмөндө Camry, эгерде Camry издеп жаткан болсоңуз, төмөндө көрүп турган номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Люк бар экен. Жакшы минилген, жакшы абалда минилген машина экен. Аз жүрүп турат. Бул Mercedes Vito үлгүсүндөгү 9 орундуу машина экен. Номерин көрсөтмөйүн. Чыгарылган жылы 2012-жыл. Объем 2.2. Расход 810. Автомат экен. Дизель экен. Солярка менен. $12 ming дейт. Баасына. Колго тийиш берер жери $10,500 деп ээси айтып турат. Чыгарылган жылы 2012-жыл. Эгерде ушундай Mercedes эл ташуучу унааларды издеп жаткан болсоңуз, жана көрсөтүп кеткен номерлерге чалып байланышсаңыздар болот.
Бул автоунаа болсо Honda Civic үлгүсүндөгү автоунаа экен. Мындай атайын кышкы резиналары менен серебристый цветті. $6,500 дейт, $6,500 дейт. Чыгарылган жылы 2008. Объемы болсо 2. Автомат экен. 9-10 литр расход дейт. Эгерде ушул машина кызыктырса, экранда көрүп турган номерлерге байланыссаңыздар болот. Honda Civic 2008 чыгарылган жылы. Бул болсо Honda Jazz үлгүсүндөгү автоунаа экен. Баасы 340 000 сом экен. 340 000 сом деп ээси айтты. Силерге чыгарылган жылы болсо 2004 жыл. Расход 6,7, объем болсо 1,4. Эгерде Honda Jazz үлгүсүндөгү автоунаа издеп жаткан болсоңуз, экранда көрүп турган номерлер менен байланыссаңыздар болот. Азыр жүрүп турат. Hyundai Solaris үлгүсүндөгү автоунаа российский транзиттик номерде экен. Чыгарылган жылы 2011 жыл. Объемы болсо 1,6, 6,8. 414 000 сом дейт акчасын, отличный состояние. Эгерде Hyundai Solaris үлгүсүндөгү автоунаа издеп жаткан болсоңуз, экранда көрүп турган номерине чалып байланыссаңыздар болот. Шиповой дөңгөлөктөрү менен учеттон чыгарылган российский номердеги автоунаа экен. Hyundai Solaris үлгүсүндөгү автоунаа. Бул деле ак 1,4, объемы болсо 1,4 экен. Баасы $7,000 деп атыр. Толугураак маалымат бере кетейин машина тууралуу. Чыгарылган жылы 2014 жыл. Объем 1,4, расход 5-6 литр. Эгерде ушундай машина издеп жаткан болсоңуз, 0550 09 19 42 номерине чалып байланыссаңыздар болот. Tez bildirdi. Sen ne çıkıyorsun? Мына бул жагынан да көрүнүшүн жакшы көрсөтүп коеюн. Көрүнүшү жакшы машина экен. Mercedes-Benz Millennium комплектациясындагы автомашина. Баасы 330 000 сом экен. Азыр сиздерге толук маалымат бере кетем машина тууралуу. E270 чыгарылган жылы 2000 жыл. Объем 2,7, расход 7,8. Эгерде Mercedes Millennium үлгүсүндөгү автоунаа издеп жаткан болсоңуз, экранда көрүп турган номерге чалып байланыссаңыздар болот. 0550 менен 82 23 83. Варианттары барбы, жокпу? Варианттары жок экен. Салону серый. Салонда экен механика. Силерге салонунда бир жол тартып көрсөтө кетейин. Чехолу менен жакшы каралып минилген машина экен. Mercedes Millennium. Бул автоунаа болсо Nissan Murano үлгүсүндөгү автоунаа. Чыгарылган жылы 2006 жыл экен. Жол тандабасы автоунаа. 450 дедиңизби? Баасы 450 000 сом. Кошумча маалымат бере кетейин. Чыгарылган жылы 2006 жыл. Объемы 3,5, расход 10,2, автомат. Эгерде Nissan Murano үлгүсүндөгү автоунаа издеп жаткан болсоңуз, 0553 21 27 77 номерине чалып байланыссаңыздар болот. Жапалак унаа базарында турат Оштогу. Mercedes Seshka үлгүсүндөгү автоунаа. Сине көрүп турасыздар. Чыгарылган жылы 1999. Объем 2, расход 8,9,
Эгерде Сешка үлгүсүндөгү автууну издеп жаткан болсоңуз, экранда көрүп турган телефон номерлерге чалып байланыссаңыздар болот. Баасы 300 000 сом экен. Honda CR-V 1 үлгүсүндөгү автууна баасы болсо 350 000 сом экен. 350 000 сом дейт. Варианттары башка машинага алмаштыруу жолдору да бар экен. Чыгарылган жылы болсо 1999, объем 2, расход 810. Эгерде ушундай машина издеп жатса 0550 87 70 07 номерине чалып байланыссаңыздар болот. Үстүндө мынатайын багажник, артында запаска баллондору бар экен. Баасы 350 000 сом. Honda Fit үлгүсүндөгү автууна оң рулду, кышкы резиналары менен, дөңгөлөктөрү менен чыгарылган жылы 2003 жыл экен. Объем болсо 1.5, автомат, договорный дейт. 340 000 сом дейт. 0551 менен 04 07 91 номерине чалып байлансаңыздар болот. Машина тууралуу толук маалымат алам деп, эгерде Fit алам деп издеп жүргөн болсоңуздар. Mercedes E-класс, Mercedes-Benz E-класс үлгүсүндөгү автууна экен. Толук маалымат бере кетемин азыр. E-класс үлгүсүндөгү чыгарылган жылы 2005 жыл. Объем 3.5 экен. Расход 10 деп жазып койтур. $6500 дейт баасын. Автомат 077 79 10 79 554 15 16 85 номерине чалып байлансаңыздар болот. Эгерде ушундай E-класс үлгүсүндөгү автууну издеп жаткан болсоңуздар. Бул автоунаа болсо Mercedes Smart үлгүсүндөгү автоунаа экен. 2 кишилик. 2 кишилик автоунаа экен. Баасы 200 000 сом дейт. 2001 жылы чыгарылган. Объем 06, расход топлоо 3, механика деп коюптур. Механика автоматка дагы коюп коюптур. Механика экен. Автомат экен. Чисто 2 кишилик Mercedes Smart үлгүсүндөгү автоунаа 200 000 сом баасы. Ак түстөгү Honda Step Spada үлгүсүндөгү автоунаа чыгарылган жылы 2004 жыл. Объем 2.4 экен. Зимний дөңгөлөктөрү менен объем 2.4. Баасы $7500. 0771 78 56 75 номерине чалып байланыссаңыздар болот. Эгерде 7 орунду автоунаа издеп жаткан болсоңуздар. Артынан да тартып көрсөтүп коеюн. Өтө жакшы состояниядагы автоунаа экен. Бул автоунаа болсо Honda Odyssey үлгүсүндөгү автоунаа экен. Срочно дейт. Чыгарылган жылы 2000 жыл. Объем 2.3, автомат, расход 810, баасы 250 000 сом. 0557 мен 56 87 56 телефон номерине чалып байланыссаңыздар болот. Ак түстөгү жакшы абалдагы автоунаа экен. Honda CR-V 2 үлгүсүндөгү автоунаа вишневый цвет экен. Кышкы дөңгөлөктөрү менен механика экен. Баасы 450 000 сом сурап атыптыр. Эгерде Honda чыгарылган жылы 2002, объем 2, 0770 26 64 64 номерине чалып байланыссаңыздар болот. Эгерде ушундай машина издеп жаткан болсоңуздар. Сиздерге жаккан болсо, Жапалак автоунаа базарында турат. Бул автоунаа болсо
Lexus RX 300 үлгісіндегі сол рулді автоуна екен. Жол таңдабасы автоунасы. Шығарылған жылы болса 2000 жыл. Объем двигатель 3. Автомат 6100 дейт басы. Егерде Lexus үлгісінде автоуна издеп жатқан болсаңыз, RX 300 үлгісінде ушул номерлерге чалып байланысаңыздар болот. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, биздин подписчиктер, эгерде сиздерге кандайдыр бир автоуна же башка буюмдарды издеп жаткан болсоңуздар, комментарийлериңиздерди видеонун төмөн жагына калтырсаңыздар болот. Биз ошого каратып сиздерге тартып беришке аракет кылабыз. Саламатта калыңыздар, кийинки чыгарылышка чейин.